6 bölüm. Anam мен козунун 7 мөөрдүн биринчисин ачканын көрдүм. Андан кийин 4 тирүү жандыктын биринин күндүн күркүрөгөндөй болгон үн менен келип кара дегенин уктум. Мен барып карап, ак ат чыкканын көрдүм. Аны минип тургандын жаасы бар экен. Ага таажы берилди. Ал жеңүүчү катары жеңүү үчүн чыкты. Ал экинчи мөөрдү ачканда, экинчи тирүү жандыктын келип кара дегенин уктум. Ошондо жерде ат чыкты. Адамдар бири-бирин өлтүрүшү үчүн ал атты минип турганга жер үстүнөн тынчтыкты алып салуу укугу берилди. Анан ага чоң кылыч берилди. Ал үчүнчү мөөрдү ачканда, мен үчүнчү тирүү жандыктын келип кара дегенин уктум. Карасам кара ат чыкты. Аны минип тургандын колунда тараза бар экен. Ошондо мен 4 тирүү жандыктын ортосунан мындай деп сүйлөгөн үндү уктум. 1 ченем буудай 1 динарий, 3 ченем арпа 1 динарий болсун. Ал эми май менен шарапка кол тийгизбе. Ал 4-чү мөөрдү ачканда, 4-чү тирүү жандыктын келип кара дегенин уктум. Карасам боз ат чыкты. Аны минип тургандын ысымы өлүм экен. Анын артынан өлгөндөр жаткан жай ээрчип алыптыр. Ага жердин 4-чү бөлүгүн кылыч жана ачкачылык менен, жугуштуу оору жана жырткычтар менен өлтүрүүгө бийлик берилди. Ал 5-чи мөөрдү ачканда, мен курмандык чалынуучу жайдын алдынан Кудайдын сөзү үчүн жана өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү үчүн өлтүрүлгөн адамдардын жандарын көрдүм. Алар үндөрүн бийик чыгарып, мындай деп кыйкырып жатышты: Ыйык жана чыныгы эгедер, качанкыга чейин сот жүргүзбөйсүң, качанкыга чейин биздин каныбыз үчүн жер үстүндө жашагандардан өч албайсың. Ошондо алардын ар бирине ак кийим берилди. Жана аларга кызматташтарыңар менен бир туугандарыңар да силердей болуп өлтүрүлүп, белгиленген санды толуктаганга чейин дагы бир аз убакыт тынчтана тургула деп айтылды. Ал 6-чы мөөрдү ачканда, карасам катуу жер титирөө болду. Күн зумбал сыяктуу карарды, ай кан сыяктуу кызарды. Катуу шамалдан анжыр дарагынын бышалек мөмөлөрү күбүлүп түшкөн сыяктуу асмандагы жылдыздар жерге түштү. Асманда түрүлгөн кагаз сыяктуу түрүлүп жок болду. Бардык тоолор, бардык аралдар ордунан жылды. Жер үстүндөгү падышалар да, башчылар да, байлар да, миңбашылар да, күчтүүлөр да, кулдар да, эркин адамдар да үңкүрлөргө жана капчыгайларга жашынып, тоолорго жана аскаларга үстүбүзгө кулап, бизди тактыда отургандын жүзүнөн жана козунун каарынан жашыра көргүлө. Анткени анын каары төгүлө турган улуу күн келди. Ага ким туруштук бере алат дешти.